Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу достор, эжелден ата бабаларыбыз айтып келген сөз бар. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң дейт. Акыркы жылдары жаштарыбыздын арасында тилге болгон кызыгуу абдан күчөп жаткан учур. Ошого байланыштуу мен жалпы тил үйрөнүүчүлөргө, айрыкча араб тилин сүйүүчүлөргө 5 кадам тууралуу айтып бермекчимин. Биринчи кадамыбыз тил үйрөнүү үчүн максатыбыз анык болуш керек. Максаты анык киши тилди бат жана эффективдүү үйрөнө алат экен. Максаттуу киши ал өзүнүн көздөгөн максатын күн сайын эстеп, ага аракет кылат экен. Андыктан баарыбызда максатыбыз анык болуш керек. Экинчиси, тил үйрөнүү үчүн биз атайын убакыт бөлүшүбүз керек. Күн сайын атайын убакыт бөлөлү. Күн сайын эгер 3-5 сааттан убакыт бөлсөк, ал тилди бат жана эффективдүү үйрөнө алабыз. Үчүнчүсү, тилди бат жана эффективдүү үйрөнүү үчүн биз коюлган тартипти, расписанияны, режимди сакташыбыз керек. Биз качан тилди үзгүлтүксүз окуганда гана батыраак үйрөнөбүз жана пайдалуураак, эффективдүүрөөк үйрөнөбүз. Той болуп калды эле, же дагы жумуштарым чыгып калды эле деген сыяктуу шылтоолор болбош керек. Эң аз дегенде күн сайын 1,5-2 сааттан тил үйрөнгөндө гана биз ийгиликке жетебиз. Андан кийинкиси, тил үйрөнүүдө көп практика кылышыбыз керек. Үйрөнгөн нерсени башкалар менен сүйлөшүшүбүз керек. Үйрөнгөн нерсебизди кыска болобу, аз болобу, аны күн сайын күнүмдүк турмушта колдонушубуз керек. Качан гана биз практика кылабыз үйрөнгөн нерсебизди, ошондо гана биз ийгиликке жетебиз. Эң акыркысы, тил үйрөнүүдө үйрөнгөн нерсебизди башкаларга үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Качан гана биз үйрөнгөн, билген нерсебизди башкаларга жеткиргенде гана ошол нерсе өзүбүздө жакшы бекемделип калат экен. Андыктан урматтуу достор, тил үйрөнүүдө максатыбызды аныктайлы, ал үчүн атайын убакыт бөлөлү, режим койгондон кийин ошол режимди сактайлы, башкалар менен практика кылалы, ал эми үйрөнгөн нерсебизди башкаларга үйрөтөлү. Пайгамбарыбыздын да бир хадиси бар эмеспи? Баллигу анни валау ая. Менден бир аят болсо да жеткиргиле дейт. Ага улай: ахаббул аъмалу илаллахи адвамуха ва ин қалла. Аллах Таалага эң сүйкүмдүү иштердин бири аз болсо да күн сайын үзгүлтүксүз уланып турганы дейт. Андыктан урматтуу достор, биз үйрөнгөн нерсебизди башкаларга үйрөтөлү жана тил үйрөнүүдө үзгүлтүксүз аракет кылалы. Ошондо гана биз ийгиликке жетебиз. Сабыр түбү сары алтын дейт. Тил үйрөнүүдө баарыбызга Кудайым сабыр берсин. Көп сабыр кылышыбыз керек. Сабырдуулуктун аркасында гана бизди ийгиликтер күтүп турат. Барыңыздарга ийгилик каалоо менен Олжобай Ташполотов болду. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.